Кыргызстандагы мыкты балбандарын сап башында турган Жоламан Шаршембеков таластагы жерүү кенинде болду. Спорт жылдызын кенде иштегендер жаркын маанайда тосуп алышты. Париж Олимпиадасынын коло медалынын ээси Альянс Алтын уюштурган спорттук мелдештин коногу болду. Жоламан Шаршембеков компаниянын спортко болгон колдоосун, өзгөчө тоодо иштеген кызматкерлерге жасап жаткан аракетин жактырды. Бул жакта Спартакиада өтүп турат экен. Жазында жана күзүндө бир жылда 2 жолу өтүп турат экен. Билишибиз боюнча, мен оюмча абдан туура кылат. Өзүңүздөр билгендей эле бул спорт, бул ден соолук. Баарыңарга спорт менен машык кыла, спорт менен алектенгиле демекчибиз. Спортко чакырмакчыбыз. Машык кылган адам ден соолугу чың болот, өмүрү узун болот. Абдан соңгулуп жатыптыр. Бул жакта көрүп аябай сүйүнүп атабыз. Албетте компания туптура багытта баратат десек болот. Спорт ден соолук эле эмес, бул ынтымак. Альянс Алтын компаниясына чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буну менен токтоп калбастан дагы спортсмендерди жана башка ушундай таласта көптөгөн нерселерди кылып атканын, жана башка Кыргызстанга болгон салымдарын көрүп атабыз. Анын бардыгына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Муну менен токтоп калбастан Кыргызстанда спортсмендерге аябай колдоосун көрсөтүп келет. Буюрса азыркы учурда ушу биздин команда, сборный командабыз дүйнө чемпионатына барып жатышат. Ал жака дагы абдан жакшы колдоо менен, жакшы дем күч менен узатып жатышат. Форма алып берип, витаминизация жана акчалай жардамдарды көрсөтүп, балдардын өзүнүн керегине жараган нерселерди мындай алып алсын деп, ошого жакшы колдоолорду көрсөтүп келет. Ошо биринчиден учурдан пайдаланып, Альянс Алтын компаниясына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Да көп ийгиликтерди каалайбыз. Альянс Алтын компаниясынын профсоюздар комитети уюштурган күзгү Спартакиада жогорку деңгээлде өттү. Байге фондуда жакшы болуп, жалпы суммасы 1 миллион сомду түздү. Мелдешке компаниянын бардык кызматкерлери катышты. Алар спорттун волейбол, футбол, ордо, дартс жана башка түрлөрү боюнча күч сынашып, чер жазышты. Альянс Алтын профсоюздук комитети жыл сайын ушу профсоюз комитетинин кубогуна деп турнир өткөрүп турабыз. Жазында да өткөргөнбүз, муну май айында. Жазгы оюндар деп, азыр эми күзгү оюндарды өткөрүп берип атабыз да. Бу жерде биздин максат, биздин жумушчулардын көпчүлүгү мындай да, мисалы зифт иштегендер, алар бири-бири менен өздөрүнүн мамилеси бар, айдоочулар өзүнчө, анан тети 2-3,5 жүргөндөр, ошолор көп учурда бири-бири менен мамилелери дагы мындай болбой да калат экен да, башында байкап көрсөкчү. Анан ушундай оюндар баарын чогултат, баарын бириктирет, бири-бири менен. Бир сөз менен айтканда, ортодогу, коллективдин ортосундагы ынтымакты бекемдөөгө шарт түзөт эң биринчиден. Анан экинчиден эми спорт бул ден соолукта. Анан моралдык, психологиялык абалдарына дагы өзүнүн оң таасирин тийгизет ушундай оюндар. 1000ге чукул профсоюз мүчөсү бар. Аларды Көлгө Жыргалаң курортуна, Кыргыз деңизи санаториясына ушу жыл бою 1-январдан баштап декабрдын аягына чейин ар бир профсоюз мүчөсүн ушу эс алууга жөнөтүп турабыз. Ушундай бир жагымдуу булардын көңүлүнө төп келе турган бир жумуштарды жасап бергенге аракет кылып жүрөбүз да дайым. Дүйнөгө белгилүү Кыргыздын Таластын сыймыктуу уулу Жоламан Шаршембековду атайын ушу профсоюз комитет чакырганбыз. Альянс Алтын компаниясынын жумушчуларына бир жакшы жагдайлар жаратып атат да. Мелдештин жеңүүчүлөрүн компаниянын жетекчилиги, профсоюздар комитети жана Жоламан Шаршембеков куттуктап, акчалай сыйлыктарды тапшырды. Мындай спорттук иш-чаралар жумуштагы жүктү жеңилдетүүгө, ден соолукту чыңдоого жана өз ара мамилени бекемдөөгө өбөлгө болору анык. Азыркы тапта кендин аймагында 2000ге жакын адам иштейт, анын 80%-ын Талас областынын тургундары түзөт. Азыр өзүңөр көрүп аткандай, жылдан жылга оюнчулардын оюндары өсүп атат. Волейбол болобу, футбол болобу. Албетте бизге керек, анткени ушу жалаң эле жумуш деп жүрө бербестен ушул спорт ден соолуктун булагы деп коет го, анысы кандай. Жылда өтүлүп туруучу нерсе, муну аябай биз күтөбүз. Жылда өткөзүп беришет, жакшы деңгээлде өткөзүп берет. Ошондой эле Альянс Алтындын жетекчилерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул жумуш деп эле жүрө бербестен ушу кызматкерлерине жакшы спорттук маанай тартуулашат да жылына. Ушу былтыркы жылдан баштап 9 коргоолду кошконбуз, Кыргыздын улуттук оюндары депчи. Шахмат, шашки, дартс бар. Иши бу жерде ойнобой калган кызматкер болбойт. Профсоюздун төрагасы Кубат Болотхановичка дагы терең ыраазычылык билдиребиз.
Бул Альянс Алтын компаниясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ушундай спорттук иш-чаралар байма-бай өтүп турат. Бул баардыгыбызды албетте спорттук жактан ден соолукту чыңдоого жана баардыгыбыз бири-бирибиз менен биригип ынтымакташып иштешүүгө өбөлгө түзөт. Альянс Алтын компаниясы ар бирибиздин ушул жердеги жашообузга 3 маал тамак жакшы ар түрдүү күнүгө башка меню менен тамактар берилет. Андан тышкары мына өзүңөр күбө болуп атасыңар, бул жерде профсоюздук компания. Кубат Болотхановичке рахмат, ушундай иш-чараларды бат-бат уюштуруп турат. Айлык, үй бүлөлүк шарттарыбыз жогорулуп атат дегендей бардык ал жагынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Альянс Алтын компаниясы бир гана өндүрүшкө эле эмес, анда иштеген кызматкерлердин сергек жашоосуна да өзгөчө кам көрүп, ушундай иш-чараларды уюштуруп келүүдө. Муну менен катар өлкө намысын коргогон спортчуларга да чоң колдоо көрсөтүп, демөөрчүлүк кылууда. Бүгүнкү күндө Альянс Алтын өлкө бюджетине өзгөчө салым кошкон Кыргызстандагы ири компаниялардын бири болуп саналат.